Биздин күн система кагылышуулар менен башталган. Дүйнөлөр бири-бирине урунуп, орбиталарын бузуп, акырында биз билген өтө ар түрдүү өлчөмдөгү планеталардын пайда болушуна алып келди. Бирок биз космосто жарык 100 жылда басып өткөн убакытка саякат кылсак, башка күн системасын табабыз. Бирок ал катуу кагылышууларсыз, тынчыраак шарттарда түзүлгөн. Системада 6 планета бар, бардыгы бирдей өлчөмдө. Алардын орбиталары бузулган эмес. Ошондой эле мыкты гармонияда. Анын жаркыраган жылдызы да бар. Бул алардын атмосферасындагы жашоонун белгилерин изилдөөнү жеңилдетет. Бул система уникалдуу касиеттерге ээ. Жылдыз ушунчалык жарык. Бул бизге жердеги жана космостогу телескоптордон көптөгөн изилдөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Алардын атмосфералары тууралуу, алар кантип пайда болгон, кандайча эволюцияланганын изилдей алабыз. Бизде мурдагы мынчалык көп планеталар менен жаркыраган системаны бир убакта байкоого эч качан мүмкүнчүлүк болгон эмес. Акыркы 30 жыл ичинде астрономдор миңдеген күн системасын ачышты. Бирок алардын бири дагы жаңы ачылган системадай планеталардын кантип пайда болгонун изилдөөгө ылайыктуу эмес болчу. Мени бул чындап кубандырат. Күн сайын биз бул планеталар жөнүндө көбүрөөк билүүгө мүмкүндүк берүүчү жаңы кызыктуу системаларды таап жатабыз. Алар биздин моделдерибизди жана азыркы түшүнүгүбүздү сынайт. Бул күн системасы эң сонун күн системасыбы? Себеби ал планеталардын кантип жаралганын билүү үчүн эң сонун шарттарды түзүп берип жатпайбы? Так ошондой биз билгибиз керек болгон маалымат үчүн бул идеалдуу система. Бизде жарык жылдыз бар. Планеталар чынында эле кызыктуу формада. Ушундан улам алар түзүлгөндөн бери миллиарддаган жылдар бою эч кандай чоң нерселер болбогонун билебиз. Nature журналында жарыяланган бул идеалдуу күн системасы астрономдорго алыскы планеталардын эмнеден жаралганын, кантип эволюциялашканын жана аларда жашоо бар же жок экенин аныктоого жардам берет.